Бул тиштерди азыр сактап калса болот, нервин албай эле тазалап, кариестин өзүнүн пломбасы бар. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы? Бул жер мурда Сузак айыл өкмөтүнүн имараты болуп иштеген эле. Азыр Сузак айыл өкмөтү өзүнүн имараты бүткөндөн кийин көчүп, өздөрүнүн ошол имаратында иштеп жатат. Бул жер азыр Сузак айыл өкмөтүндө мамлекеттик тиш дарыгери стоматология болуп иш жүргүзүп жатат. Бул жерде билесиздер, мурда көчө Дзержинский көчөсү болгон. Сузактын центринен бурулгандагы көчө. Бул жерде чоң адамдар үчүн, карыялар үчүн скидкалар, арзандатуулар болот. Ушул имарат тиш дарыгер имараты, стоматология. Assalamu alaikum, саламатсызбы? Саламатсызбы. Келип. Доктор, не болуп тур бул? Бул баланын тиштери, мына келсеңиз көрөсүз буякта. Кариес башталып калган. Мына тиштердин эки ортосунан, кариес башталып. Бул кариестин башталышынын себеби тишти өз убагында жуубаган эртең менен кечинде. Кантип жуубуз? Эртең менен уйкудан туруп эле тиштерди биринчи жууп алыш керек. Анткени ашказандан чыккан жыт, жаман немелер, привычкалар болгон нерселер тишти өлтүрөт. Саргайышына, ошо карайып кетишине жол берет. Эртең менен кечке чейин жеп жүргөн нерселерибизди анан кечинде жуушубуз керек. Калып кетсе, бул дагы ошо кариестин башталыш себебине себеп болот башталышына. Бул тиштерди азыр сактап калса болот, нервин албай эле тазалап, кариестин өзүнүн пломбасы бар. Калган тиштерин эми өз убагында жууп жүрүш керек. Эртең менен кечинде, эки маал, эртең менен кечинде, анан щетканы дагы жакшылап тандап жууш керек пастасын. Анан бул тиштин оорунун себептери кандай, эмнелер жегенде болот? Тиш оорунун себептери ар түрдүү. Анткени ооздо өтө көп вирустор бар. Жеген тамак ашыбыздан, ысык суу, мисалы бир нерсени ысык тамакты жеп туруп аркасынан азыркы күндө муздак суу ичип алабыз. Ал дагы бир жолу. Көп шире жегендиктен, кантты көп жегендиктен, конфеталар. Анан азыркы күндө баарыбыздын ысык немеде погодада көп муздак суу ичебиз. Ал дагы себеп болот. Температура сезип калат, ысыктı да, суукту да. Ошолорду өзүнүн эрежесине карап колдонуш керек, жеш керек, ичиш керек. Рахмат доктор сизге. Иншалла бардыгын аткарып жүрөбүз эми. Кудай кааласа.